Салам достор, Илмек Кежи каналына кош келиңиздер. Бүгүн биринчилерден болуп сиздерге илмекти туура тандоону жана токууга боло турчу жиптерди туура тандоону сиздерге айтып берем. Немесе илмек, крючок, орусча айтканда крючок. Алгачкылардан болуп биринчи илмекти туура тандоо жана ошондой эле жипти туура тандоо боюнча айтып берейин. Илмектин бир канча түрү бар, бир канча фирмалардан келет ар кандай. Бул жерде мондай размерлери менен болот, көрүп атсаңыздар керек, миллиметр менен 7 миллиметрлик чоң. Бул жерде мисалы алсак 3 миллиметрлик илмек, башы абдан кичинекей, башына жараша бул 7, экөөнүн ортосунда айырмасы болот. Ар бир жипке да ылайыктуу илмектер атайын тандалат. Жаңы токуп баштагандарга колуна ыңгайлуу болуш үчүн илмектерди бул жеринде атайын кармоочу мындай жалпак болуп жасалган алсаңыздар абдан ыңгайлуу болот кармаганга. Жана ошондой эле бул жери пластиктен жасалган ручка сыяктуу, буну да алсаңыздар өзүңүздөргө ыңгайлуу. Ал эми ручкасы бул жери жалпак болуп жасалган эмес, топтогулок болгон. Жана ошондой эле мындай кармагычы бар, эки жагында мындай илмектерди азыр алганга сунуштабайт элем. Кийинчерээк үйрөнгөндөн кийин алып токусаңыздар болот. Жана ошондой эле жаңы токуп баштагандарга немелери илмектин размери 4, 3,5 жана 3 размердеги илмектер туура келмекчи. Ушулар менен оңой токуганга болот. Жана азыр илмектер боюнча бүттүк, эми жип боюнча айтып берем. Достор, жиптер боюнча жиптердин абдан көп түрлөрү бар. Бул жерде бул классика Лиза Лана Голд жиби. Составын карай келсек 41% акрил жана 49% жүн, шерсть составында. Бул жаңы токуп баштагандар үчүн абдан сонун жиптердин бири деп айтсам жаңылышпайм. Жана ошол жерде бул жерде жазылгандай 4дөн 6га чейинки размердеги жиптерди колдонсок болот. Бул жипке менин бир аз опытым боюнча 3 размердеги, 3,5 размердеги илмектер менен да колдоном. Жип 100 граммда 240 метр деп жазылып турат. Бул жиптин калыңдыгы боюнча бизге маалымат берет. Жана ошондой эле бул жерде ар бир жиптин 141 код, ар биринин коду болот, өңдөрүнүн коддору болот ар биринин. Жаңы жип алып аткандарга ушул жипти сунуштайт элем. Үйрөнгөнүңүзгө бат да болот, жана абдан калың эмес, абдан дагы жука эмес, мындай жакшы жиптер. Бул жиптен көп нерсени түйсө болот. Пледтерди, балдарга, кичинекей балдарга кийим кечелерди жана өзүңүзгө дагы чоң кийим кечелерди түйсөңүз абдан жакшы болот. Ошондой эле ушул эле фирманын мындай жиптери бар, Ализа Бейби Шикерим. Бул бүт Туркиядан келген жиптер. Бул жерине жана айтып өткөндөй эле 100 граммда 320 метр. Бул азыркы Lana Goldдон бир аз жукараак келет. Анда 240 метр болсо, бунда 320 метр. Жана ошондой эле буга 3-4 размердеги илмектер менен токусо болот. Бунун составы 100% акрил болуп турат. Бул жерде жиптин өңүнүн коддору жазылган. Кайсы код керек болсо ошол коддор жазылган. Жана ошондой эле абдан жиптердин түрлөрү көп. Сиздерге мондай жиптер да болот. Тунч Люкс Кадифенин жиптери. Бул плюшевый жиптер. Көбүнчө бул жиптерден оюнчуктарды токушат, пледтерди токушат.
кичинекей балдарга кийим кечелерди токкузса да абдан жакшы жиптер. Жана ошондой эле жиптердин түрлөрү көп. Бул сиздерге айта кетейин, бирок сиздерге азырынча сунушталбайт. Жаңы токуп баштагандарга 100% пахта жиби, 100% хлопковый жип, абдан ичке, жука. Бул да Alize фирмасынын жиптери. Муну дагы кийинчерээк алып токуганга үйрөтөм. Башында токуп үйрөнүп алсаңыздар, андан кийин бул дагы абдан жакшы оңой жиптер. Жана бир маанилүү нерсени айта кетчү нерсе, сиздерге жип алып атканда үйрөнүш үчүн өңү ачык жиптерден алсаңыздарды сунуштайт элем. Анткени өңү күңгүртүрөөк жиптер сиздердин илмектериңиздерди санаганга жана жаңы үйрөнүп атканга тоскоолдук жаратышы мүмкүн. Бул сыяктуу ачык жиптерди анан бир аз калыңыраак 100 метрде 100 граммда 240 метр, 280 метр, 100 граммда 100 метрлик да жиптер бар. Ошонусун карап тандап алсаңыздар болот. Сиздер менен Илмек KG каналы болду. Көрүшкөнчө достор.